Салам KG Smart. Мен дал ушул каналды ачып баштагандан тартап ушул күнгө чейин мага бере турган сиздердин эки зарыл сурооңуздар бар болсо керек. Биринчиси, Арген сен YouTube'дан канча акча табасың? Экинчиси болсо, бизге даярдаган видеоң кандай камерада тартылат? Мен бүгүн сиздерге экинчи суроого жооп бергенге аракет кылайын. Эгерде башынан этегинечен айта турган болсом, сааттаган убакыттар кетет. Ошон үчүн кыска нуска айтканга аракет кылайын. Буга чейин бир видеомда айтып кеткен. Башында албетте мен сиздерге смартфондо видео даярдап келгенмин. Смартфондо тартып, смартфондо үн жазып, смартфондо монтаждап, билесиздер, ал жерде KinoMaster деген да жазуу болгон. Кийин болсо кичинекей чекет сынык болгон штатив сатып алдым. Аны менен кошо менин сүйүктүү зеркалдуу камерам бул Canon PowerShop S3. Азыр үйдө турат, мен бул жака алып чыкпан, эмнеден ал вообще ишке жараксыз болуп калган. Кийин болсо жакшы бир штатив менен штативди 3000 алдык. Кийин болсо Canon 550D деген камера алып колдондук достор. Бул фотоаппарат мага абдан көп ийгиликтерди алып келди деп айта алам. Абдан көп видеолорумду алып ушундай жасадым. Храмекеде тарсам дагы, эшикте тарсам дагы, кайсыл жерде болсо дагы ушул фотоаппарат менен тартып жүрдүм. Бирок анын бир минусу бар эле, ал автофокус албайт болчу. Бирок достор, мындан дагы күчтүүсүн ала турган мезгил келип калды. Себеп эмнеге десиздерби? Сиздер үчүн сапаттуу, таза, тунук, жакшы контент жаратуу үчүн. Ооба достор, мунун бардыгына себеп негизи сиздер. Сиздер үчүн жакшы видео даярдаш үчүн мен барган сайын техникаларды күчөтүп жатамын. Билесиздер, мен сиздерге айтканмын 2019-жылдын башында 2019-га биз бир катар максаттарды койгонбуз деп, алар менен сиздер кичине тааныштырганмын. Бул болсо февраль айында бир күчтүү компьютер алабыз дегенбиз. Атайын монтаж үчүн алдык. Кудай ашыр азыркы учурда жакшы видеолор чыгып жатат, качественный, сапаттуу видеолордун чыгышын бардыгы ошол компьютер себеп. Азыркы учурда ошо жакшы иштеген үчүн жакшы видеолор чыгып жатат. Март айында болсо биз жакшы бир күчтүү камера алайын дегенбиз. Март айы болсо өтүп кетти, азыр болсо апрелдин башы, бир жумадай өтүп кетти. Достор, күндүн өтүп кетишине бул себеп менмин. Бул жерде эч нерсени күнөөлөбөйм, максат эле бар болчу. Болгон өзүм тандап туруп калдым, камераларды абдан тандап калдым. Анысына техниканы негизи жакшы түшүнгөн эле болуп кеткен, эмнегине таңдоолор абдан көбөйүп кетет экен. Бирок ошентип карап олтуруп бир жакшы зеркалдуу камерага токтолдум. Sony A58. Кыскасы ошентип март айындагы максатка жеттик достор. Эми бул жагын эмне болот, эмнени койдуң арген деп кичине сиздерде суроо болуп жатат достор. Мен бул жагына 5 айга өтө чоң максат койгонмун. Буюрса ага сөзсүз жетебин, анан сиздерге тартып көрсөтөмүн. Азыр болсо мен сиздерге сатып алган өзүмдүн жаңы камерам тууралуу айтып берейин. Толук бардык жерге токтолуп обзор кыла албайм достор. Эмнени билесиздер, камераны биринчи жолу обзор кылып жатам, ошон үчүн бир катар кемчиликтер да болуп калышы мүмкүн. Ошол жерде кичине көз жумуп коюңуздар, сиздерден суранычы. Баса азыркы учурда 20 000 рубльден 40 000 рубльдин тегерегинде Москва жергесинен тапсаңыздар болот. Камера өзү пластикалык материалдан жасалып, өтө колго тыккан болуп турат, көбүнчө сүрөт тартканда. Аппарат менен кошо өзүнүн объективи келет. Kit 1855. Турган болсок, съемканы башкарып туруучу, алмаштырып туруучу баскычы көрүнөт. Жана ошондой эле объективди алып салуу үчүн култанып ачылгыч баскычы менен. Алды жагында төмөнгө кайрылуучу өзгөчө экран жана меню үчүн баскыч бар. Анын жанына видео запись үчүн бир баскыч, зум үчүн баскычтар жана IL бар. Бул жерде болсо функционалдуу баскыч. Атайын башкаруу үчүн коюлган 5 баскыч өйдө ылдый, кыскасы сиздер түшүнүңүздөр. Төмөн жагында сакталган сүрөт видеолорду көрүү үчүн баскыч бар. Үстү жагында камераны өчүрүп жана жандыруучу физикалык түрдөгү баскычтарды көрөсүз. Төмөн жагынан бизге штативке катырылуучу жай жана батарейка көрүнөт. Оң жагында micro SD флешка түшүүчү жагы бар. Сол жагында болсо micro USB, дал ошондой эле аудио джек жайгашкан. Кыскасы достор, азыркы учурда менин купулума камера толуп олтурат. Эми мен мындан ары видео обзор тартканга, негизи видео контент жаратканга бул камера мага көпкө кызмат кылат деген ойдомун. Негизи достор, ушунча нерсеге чекеден жетишип келе жатабыз. Буга себеп сиздер достор. Сиздер бар, дал ушул нерсеге жетишип жатабыз. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык айтамын. Эгерде KG Smart каналына мынча адам жазылбаганда, арген мынтип бул жерде отуруп камераны карап сүйлөбөсө керек эле. Кудайга рахмат айтабыз достор. Дагы ушундай жарык күндөрдө сиздер менен бизди ушинтип көрүштүрүп койгонуна. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Видео дал ушул жерде аяктайт достор. Азыртан арген жаңы камера алышсын, сени куттуктайбыз деген адамдардын бардыгына чоң рахмат айтамын. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.